муну айтып атканым ушул жерде бир мындай бир жакшы бир ой жатат да. Баягы хронология жок бул жерде, бул китептечи. Анан ошон үчүн ар жак бер жакты ойлонууга туура келип атат. Эмне үчүн мен айтып атам муну? Бул жерде бир чындык бар да. Чындык бар, бирок хронология жок да, хронология жок. Эми албетте сиздин айткан эмеңиз дагы өтө кызыктуу экен. Анткени себеби сиздин айткан оюңуздун дагы негиздери бар да, жанагы Мажмуат Таварихте жазылган окуяларда. Анан биздин мен жеке пикиримде биздин тарыхта, кыргыздын тарыхында бир эле Манас болбосо керек да. Бул Манас бир нече Манас болсо керек деген ойдо калдым да менчи. Анткени себеби карасаңыз, ошол Мажмуат Таварихтеги Манас бул 15-кылымда болгон Манастын окуясын берип атат да. Ал эми ушул эле эмеде Ороздунун 10 уулунун окуясын берип атат да. Ошол жерде хронологияда бул 5-кылымдагы окуя деп бул жерде хронология менен берип атат да. Ороздунун 10 уулусунун окуясы, демек Манастын чоң атасы 5-кылымда жашап атканы болуп атат да. Бул дагы Манас да. Анан кызык нерсеси бул Манас багы түрк каганатынын мындай багы усундардын доору бүтүп, түрк каганатынын доору башталар убакты ушул Ороздунун убагына берип аткан дагы бир маселе бар да. Буну дагы терең изилдей турган маселе да. Эми мага кызык маселеси эмне болуп атат? Илимге таянган маселе. Мисалы, бул Төлөк Төрэкан уулу өзүнүн китебинде бардык жерде айтат да, Энисай Эдил арасы депчи. Кыргыздын баягы өзүнүн жери Энисай Эдил арасы бул Волгадан баштап биягы Енисей менен ушунун ортосунда бул Россиянын Уралдын биягы Казакстандын территориясынын бардыгы Енисейге чейин, андан түштүк түндүгүнө чейин бардыгы кыргыздын жери деп берип атат да. Ошол эле убакта акыркы жылдардагы археологиялык табуулар, мен жанагы Уралдагы археологиялык палеогенетикасын айттым, кыргыздарга тийиштүү деп. Мына ошол Сынташта маданиятынан, Абашева Сынташта маданиятынан Андрон маданияты келип чыкты деп Петров деген орустардын чоң окумуштуусу корутунду берип атат да. Андрон маданияты болсо ошол Уралдан баштап Енисей жана түндүк Кытай, Тянь-Шань бардыгы Афганистандын түндүгүнө чейин бардыгы бул Андрон маданиятына кирет да. Мындайча айтканда дөбө маданияты. Жанагы айтып кеткен Ыстам там салган маданиятты киргизгенден кийин булар баягы өмүрдү кастарлап, өлүмдү кадырлаган эл болгондуктан өлүктү дагы коюу маданиятын бир чоң деңгээлге жеткирген экен да. Ошол таштардан курап, дөбөдө курап, ошолго сөөктү коюп, аттарды эң биринчи аттарды коюу маданияты ошол өлүктөр менен. Бул ошол Сынташта маданиятынан, Уралдан башталат экен да. Анан ошол маданият кийин тарап отуруп Енисейге жетип атат да. Эми Енисейде бүгүнкү күндө Тувада Аржан деген царский могильники деп коет да. Аржан деген өрөөндө ошол жерден 120 метр диаметри, 120 метр болгон көрүстөндү Россиянын археологтору казып чыгарат. Гризнов деген белгилүү археолог. Ошолдо 120 метр тегерек баягы көрүстөндөн 80 ат жабдыктар менен коюлган да, 80 ат. Эми ошонун ортосунда хан канышасы менен коюлган экен. Баягы кийимдеринин бардыгы алтындан, жана сакский, скифский, звериный стиль менен коюлган. 24 килограмм алтын чыгат. Аны болсо окумуштуулар сибирский Тутанхамон деп коюшат да. Ошону 2015 жылы Германиянын окумуштуулары
анын сөөгүнүн ДНК-сын маркерлерин аныктап чыккандан кийин дагы ошол бүгүнкү күндө Ала тоодо жашаган кыргыздарда кездешкен маркерлер болуп чыккан да. Алар дагы ушундай корутунду жасаган көпчүлүк кыргыздар ошонун урпактары болушу мүмкүн депчи. Бул маркер жанагы IP 1456 деген маркер башка элдерде кездешпейт. Бир гана кыргыздарда, анан түштүк алтайлыктарда эле кездешет да. Эми бул китепте ошол жөнүндө кандай маалымат бар? Бул китепте мынтип айтат да, Акылбек деген ханы болгон экен кыргыздардын, ошол доордогу, бул скиф доорундагы айтып атат да. Ошондо Акылбектин Турумтай деген ханды Энисейге баш кылып, ошону Энисейди сен башкарасың деп коет экен да. Анан бир убакта Акылбек ооруп калганда, бул багы тегеректе бүттүк урууларды чакырып, мен ооруп атам деп, багы тамак аш берет экен да. Ошол ашка Турумтайды чакырылбай калат экен. Анткени бул кыска мөөнөттө болгондуктан ушул жерде Эдил менен Энисайдын ортосу 6 айлык жол деп берилет да. Ошол жолдун алыстыгына, узактыгына карап Турумтайды ошого чакырылбай калат. Анан келген аксакалдар айтат, Турумтайды биз Энисейден чакырбай калдык, эми кандай болот дегенде, Турумтай Акылбек айтат да, эми Турумтайга бир ат жабдыктары менен тартуу кыласыңар. Ошол менен анын баягы ичиндеги таарынчын жазасыңар депчи. Бул жерде ошол скиф доорунда кыргыздардын улуу хандары бири-бирине тартуу кылганда атты жабдыктары менен тартуу кылуу жөнүндө маданиятты бул жерде жазып атат да. Ошол жанагы 80 ат тартуу кылып атат деп атпайбы? Бул кыргыздын ошол убактагы 80 уруусунан ошол ханга урмат кылган тартуусу деп мындай бүгүн ушул Төлөк Төрөкан уулунун жазуусунун негизинде биз мындай расшифровка жасасак болот да, илимий расшифровка. Жана сөзүңөр алжа, жана айтпадым, аттын сөөгү табылып атат. Демек кыргыздар баатыр өлгөндө ат менен эр токмун кошо көмгөн экен да. Анда мен саган бир окуя айтайын. Бул өзбек тарыхында да мындай жазуу бар да. Илгерки болгон согушта өзбектер катуу баягы зыянга учурап жеңилүүгө душар болот, бирок душман аны басып кирген эмес, кайра баягы өз элине келип, аны такташкан экен, ким жок, ким өлдү деп. Аны ошондо булардын салт экен, киши өлсө, баатыр өлсө, атын кошо, эр токумун кошо көмөт экен. Анан бир кемпирдин бир эле чалы бар экен, анын чалы өлүптүр. Анан кемпир айтып атпайбы, чалым өлсө, тарыхында калыптыр. Чалым өлсө, мен жалгыз атты союп, мен кантип жашайм? Эр токумун эле көмөмүн. Атты бербейм деп бербей койгон экен. Мен ойлоп атам, бул жалпы эле баягы эмелерге тиешелүүбү деп ой кетет да, ушул тарыхта ойлоп карасаңыз, өзбек тарыхында. Жана сен айткан атты көмгөн деген ошо чак келип атат да бардыгына. Бул ошо жалпы андрон маданиятына мындай мүнөздүү ушу салт деп айтсак болот да, мүнөздүү салт. Бирок ошол андрон маданиятындагы сөөктөрдү кийин мынакей Минусин котловинасынан дагы 9 кишинин сөөгүн анализи чыкты, палеогенетика. Ал дагы кыргыздарга тийиштүү болуп чыкты да. Анан кызыктуусу ушул Энисей Алтай, Энисей Эдил арасы деп айтып аткан ошонун ортосунда бул азыркы Казакстандагы Астананын ылдый түштүгүндө Каркаралы тоолору бар да. Ошол тоолорду бул Төлөк Төрөкан санжырасында Орто тоо деп коет экен да. Орто тоо дегени ушул Эдил менен Энисейдин ортосундагы тоолор. Бул Орто тоодо дагы кыргыздардын чоң хандыктары болгону жөнүндө биякта айтат да. Эми кызыгы 2018-жылы быйыл эле май айында ошо Каркаралыда сактардын цари деп сактардын каганынын сөөгү табылат да, жана алтын кийимдери менен эмелери менен. Ошолорду
бул 6-5 кылым биздин эрага чейинки доордогу табылгалар деп табылат. Анан ошонун сөөгүн дагы ушул Казакстандын музейинен алып, тарых музейинен алып, ДНКсын чыгарганда дагы азыркы ала тоолук кыргыздарга тийиштүү болуп чыкты да. Бул дагы ушул санжырада айтылган ошо Орто тоодогу кыргыз кандыктарынын баягы далилин берип атат да, мындайча айтканда. Дагы бир кызык жагдай, усундардын буга чейин биз усундар кыргыздардын ата теги болгонбу же болбогонбу деген суроолор болгон да. Эми бул жерде Төлөк Төрөкан уулунда айтат, ошол арстандар доору дейт. Арстандар доору деп скиф доорун айтат да. Анткен себеби скифтердин негизги тотеми тигр болгон да. Ошол убакта бул аймакта тигрлар көп эле жашаган экен да. Алар тигрди тотем кылып жүргөн. Алардын табылгаларынан да тигрлар чыгып атат да. Ошол доорду Төлөк Төрөкан уулу арстандар доору деп коет экен да. Эми арстандар доорунда дейт Төлөк Төрөкан уулу айтат, кыргыздар кытайлар менен мындай бир элдей болуп эле жашаган деп айтат да. Чындыгында эле көрсө скифтердин доорунда бул биздин кыргыздардын ата тектери барып Кытайда хандыктарды орноткондор ошол скифтер экен. Биздин кыргыздардын ата тектери. Эң биринчи Жоу династиянын хандары бул скифтер экен да. Жоу династиясынан кийин Цинь, анан Цзинь деген династияларды негиздеген дагы ошолордун тикелей урпактары, скифтердин урпактары болуп атат да. Анан бүгүнкү күндө ошол эле аймактарда усуньдар чыгат да. Усуньдардын ДНКсын текшерет. Усуньдардын могу Алматыдагы Турген деген жер экен. Алматынын түштүк жагында жайгашкан тоолуу жерде. Ошол жерде Турген маданиятынан чыккан мындан 2200 жыл мурун жашаган ошол царский могильниктен касып чыккан кишинин сөөгүнөн дагы ушул кыргыздарга тийиштүү маркерлер чыгып атат да. Бул деген көбүнчөсү ичкилик кыргыздарда ушу көп маркер көбүрөөк кездешет да. Бул деген эмне деген маалымат? Бизде Төлөк Төрөкан уулу айткан ушул Эдилден Энесай, анан түндүк Кытайга чейинки болгон окуяларды бардыгы мындай илимге түспөлдөш келет. Жана ошол окуяларды бул багы кыргыздын фольклордук манерасында жеткирген окуя деп айтсак болот да бүгүнкү күндө. Ошонусу менен мындай бизди таң калтырып атат да. Эми бул Төлөк Төрөкан уулунун санжырасы, бул чындыгында эле бул санжырага, кыргыз санжырасына бир революция кылгандай болуп турат да. Экен кээде бир ой кетет. Муну карап отурсаң, Тагай урусу деп жүрөт. Бул Тагай урусу тетиги бул Тагай эмес. Башка Тагай болуп атат да. Ошо Тагай адигине Тагай урусу деп илгерки эмеде эсепке кирип жүрөт да. Анда мындай болуп атат да. Биз жана 1460 жылы адигине Тагай төрөлдү, оң солдон деп атпайбызбы? Ушу оң солдон деп айтканын бул мындайча айтканда жокко чыгарып атат да. Бул туура эмес деп. Мисалы үчүн мен өзүң сары урусунансың. Кээде мен башынан эле ойлонуп жүрүп бир ой кетчү да. Ушул бизге ушул жөн бир ойдон кошулганда биздин тарыхыбыз сары. Мисалы үчүн сарыбыз. Эчтекени мисалы үчүн эмете албайсың. Биз бир аталыкты мисалы үчүн 25-30 жаштан алып атпайбызбы? Бир кээде ой кетет, мен кыскача токтолуп коеюн. Эмне үчүн мен бул көбүрөөк ойлонуп калдым ушу Төлөк Төрөкан уулуна. Бул чындыкка жакыныраак келип баягы бирок хронология жок, бирок жакыныраак келип мынтип кайкып кетип атат да. Анан ушул ой кетип атат. Оң сол деп биз бөлгөнүбүз бул туурабы, туура эмеспи? Эмне үчүн айтам? Ар бир жашты 25-30 жылдан алсаң, мисалы үчүн Тагайдын балдары, мисалы үчүн бир жанагы Эсенгул, Сарбагыш Эсенгул деп атпайбызбы? Болот уулу. Бир болжол менен 1725-жылы төрөлгөнчү, Эсенгулдун баласы Ниязбек деп коелу 1743-жылы төрөлгөн. Дагы бир 30 жаш кошолу, ошондо Ормон 1785-жылы. Ушу 1780-жылга чейин Тагайдын балдарынын 11-12 аталык. Бугудан сана, Солдодон сана, Сарбагыштын 11-12 аталык. Ошол эле оңдун бир тууганы
солчу, куул деп атпайбызбы? Сен мисалы үчүн Сару. 1780 жылга чейин 19-21 аталык. Эмне үчүн мындай? Биякта 12 аталык. Мен санап берейин сага, мына өзүңкүн эле. Айтып атпайбыз, куул деп атабыз, көбөш, мисалы үчүн туурабы? Жайыл деп атабыз. Каратал, Каранай деп атабыз, Каранай. Каранайдан Сару, Сарудан Жамайке, Жамайкеден Көнөк деп атасың, Андан Тубай, анан баягы Мураталыга келели. Мураталы, анан жана Алакчынды багып ат, Алакчын, он болду. Ири Жолон, Кычымерген, Солтомүрөк, Арзыкул, Тагайкул 15. Тагайкулдан Бооруке Сырдыбай деп атпайбызбы? Анан Сырдыбайдан 1726 жылы Бердикке Берен төрөлөт. А Бердик Беренин жана 5 Беренин бирөөнү алалы Жаныбек 1760. 19 аталык болуп атпайбы? Демек бул жөн эле бир ойдон кошулган сөз да. 12 аталык менен 19 аталыкты жана биз кошо албайбыз. Демек жана Саруу, Кушчу, Мундуз дегендер теги ар жактагы жанагы Төлөк Төрөкан айткандай Санжар теги ар жакка уланып кетет да. Мен ошого кошулуп атам да, биз сөзү туура ушунуз. Мен да таң калтырган сиздин сөзүңүзгө кошулам. Ошол анткени себеби бул жерде Төлөк Төрөкан уулу байыркы кыргыздардын урууларынын аттарын берет экен да. Бизде бүгүнкү күндөгү уруулар ошол уруулардын айрымдары этнонимдерин өзүнө алган. Айрымдары ошолордун тикелей урпактары болушу мүмкүн. Бирок биздин кийинки санжыралар өзүнчө структура түзүп салган да. Долон бийден ар жакы билбей, ошондон берилет. Бир жактан эле структура түзүп берип салган. Мен да ошондой ойго кеттим. Ошол туура эле. Анан дагы бир кызык эмеси, бул жерде деле кыргыздын оң солу болгон экен. Байыркы кыргыздарда. Ал кандай келет экен? Негизи бүгүнкү ДНК илими менен караганда кыргыздар бир атага 4700 жылда барып бир атага кошулат экенбиз. 4700. Ошондо элестетип көрсөңөр, мен бул жерден байкаганым бир эме болду. Бүгүнкү күндөгү ичкилик кыргыздар байыркы чоң сол канатты түзгөн экен. Бүгүнкү күндөгү биз оң сол деп жүргөн уруулар байыркы оң канатты түзгөн элдер экен да. Менин жекече пикирим бул китептен, анан ДНКдан алынган маалыматтарга караганда жекече пикирим ушундай билинди да. Кыргыздардын жанагы Кытайдын эң чоң санжырасы бар да, тиги Баньгу жазган. Бул биздин эранын биринчи кылым биздин эрага чейинки ушул убакытта жазылган эмеде. Ошол жерде жазат да, Кытай мамлекетин ушул скифтер негиздеп, анан ал мамлекеттин сол деп атаган. Алар кытайлар ся деп койгон да. Ошол мамлекетти. Негизинен эле кляшторныйдагы усуньдарды бир эмгегинде жазат. Усуни это были левым крылом енисейских кыргызов деп жазат да. Ал кляшторныйдагы мындай жөнөкөй окумуштуу эмес да, ал деген чоң базадагы илимге негиздеп ошону жазып атат да. Чындыгында эле ушул түндүк Кытайда жашаган уруулар, ошол биз тарыхта Жун, Ди деп айтылат, анан кийин Усун, анан Хундар, булар көбүнчө кыргыздын сол канатын түзгөн эл экен да. Анан бул жерде дагы жазганда Төлөк Төрөкан айтат, бир убакта солдон хан шайлап, бир убакта оңдон хан шайлап, булар ушинтип ынтымакташып хан шайлашып жүргөн экен да. Ошондуктан менин жеке пикиримде ушундай баягы илимге негизделген оң деген бул азыркы оң сол уруулары көбүн эсеси, ал сол деген бул ичкилик кыргыздардын уруулары деген пикир менде калыптанды да, ошо негизинен. Төлөк Төрөкандын уулунун санжырасында мен эмне үчүн азыркы мен салыштырып атам да. Бул жерде жазган экен, жана биз айтып атпайбы, Улан Баатыр деп. Окусаң керек, Улан Баатырдын Енисейден келет. Улан Баатыр деп атпайбы? Ошо Улан Баатырдын Жамгырчы Бөкөй деген баласы болгон дейт. А Жамгырчыдан Саринжи дейт.
Билесиң да, Сарынжы Бөкөй деген китепти окусаң керек. Бул Мундуз уруусунан. Бирок мында Мундуз уруусу деп жазбаптыр. Бирок азыркы санжыра менен ушу Төлөк Төрөкандын санжырасы дал келип турат да, ушу тарыхы дал келип турат. Ошол эле жамгырчы хан болуп, кийин жана Бөкөйдө калтырам деп, өлөрүндө калтырайм деп, анан Бөкөй таарынып, Сарынжынын аялын алам деп чыр чыккан. Бул азыркыда тарыхта бар, бирок Төлөк Төрөкан уулу да ошону жакшы чагылдырган экен да. Бул болсо дагы бул чындыкка жакын, баягы тарыхы бир экенин көрсөтүп турат да. Жамгырчы хан, анан Бөкөй хан деп, Бөкөй хандын таарынып, боореке биздин алчалуу кегетке келишпедиби? Ошону негизлеп жазган экен да. Карабайсыңбы? Сарынжы Бөкөй деген күй дагы ошодон келип чыккан. Вот ошо Сарынжы Бөкөй. Так ушуну жазды. Азыркы учурда санжырачылар айткан эле ошол. Эмесе андай болсо, Төрөкандан баягы көчүрүп алгандай эле да жазылганычы. Ушуга мен таң калдым. Демек мында бир эмгек менен изилденип жазылган чыныгы бир эмеге окшош да булчу. Бул жерде да көп суроолор бар. Көп суроолор бар. Мен айтпадымбы? Бул азыркы Төлөк Төрөкандын санжырасын карап көрсөң, биздин жана оң солду калпка чыгарып салгандай болуп атат да. Мынчы бул андай эмес деп. Кыргызда илгери байкап жүрөм, өзүм жаш кезимде угуп калчу. Тиги кайдан кошулат? Ар жактан келип кошулат деп койчу. Ар жагын айтчу эмес да. Демек, бул да өзүң айткандай баягы жасалмалуу түрдө келгендей да. Мына береки Төлөк Төрөкандын китеби чындыкка жакын болуп турат да. Бирок мындай айтпадымбы? Хронология жок. Тиги бул хронология жок, Манас жөнүндө көп жазылган экен. Бул эми биз бардыгыбыз даярга көнүп калдык да. Эми бул Төлөк Төрөкан уулунда китебин көптөгөн тарыхчылар, фольклор изилдөөчүлөр, санжыра изилдөөчүлөр, күй изилдөөчүлөр бардыгы изилдеп өз анализин чыгарып, буну дагы бир систематизацияга келтириш керек деген ойду айтып атасыз да мындай. Туура, ушуну айтып атам да. Бул жерде сен туура айтасың. Бул көп багытта жазылыптыр. Ошонун баарын иликтеш керек. Иликтеш керек. Камбаркан деп жүрүп атабыз, туурабы? Жамгырчы деп жүрүп атабыз, Эр багыш деп жүрүп атабыз, Манас деп, Талаш деп жүрөбүз, Талас деп жүрөбүз, Тар өзөн деп. Ушунун баардыгы баягы бир ой жүгүртөт да. Бул бекеринен алынган сөз эмес да. Бул баягы калыптанып, баягы муундан муунга ташталып келаткан тарых экен деп ойлоп калдым да. Анан мисалы биздин салт изилдөөчүлөргө дагы да кыргыздын көптөгөн салттары кайдан келип чыккан, ал салттын келип чыгышы кайсы тарыхый окуя менен байланышкандагы ушул жерде бүт айтып берип атат да. Туура. Жана чоролор деп атпайбы? Сен уктуң го? Чоро десе биз түшүнчү эмесмин, чоро десе жигиттери деп. Жанагынтип жалгыз ханды жалгыз койгон үчүн өлтүрүп кетпедиби? Анан кой болгон чоролор бербесе, чоро деген телохранитель деген сөз экен да. Чоро деп ошондон калган экен да. Чоро бериш керек болгон деп. Жана 40 чоро деп ошондон калыптыр да. Кайтарган экен да. Жана чоролордун пайда болушу ушу өлтүрүп кетпедиби жалгыз турганда ханды. Анан чоро бериш керек экен деген. Ошо ар бир сөзгө аныктама берген экен. Биз ошол аныктаманын маани бербейди эле угуп келаткан экенбиз. Ошол жерде чоро деген эмне экен, камбаркан деген эмне экен, деген баарын иликтеп жазып кеткен киши экен да. Бул өтө эле баалуу китеп деп ойлойбуз. Тактоону изилдөөнү талап кылат дечи. Азыркы учурда эми кыйын. Бирок бул силер дагы муну чыгарып элге тартуу кылганыгар эл үчүн да бир кызыкты жаратып жатат деп ойлойм. Көп жерде көбүрөөк мындай бир башкача бир түшүнүк пайда болот азырчы. Көп нерсени мындай анализдеп караса болот да. Мен дагы ушу убакыттан пайдаланып айтып кала турган нерсе өзгөчө биздин жаштарга. Эмне үчүн бул китеп жаштар үчүн дагы мындай башка улуу муундагы баягы жарандарыбыз үчүн дагы маанилүү дегеним себеби могул Американын Йель университетинде ушундай изилдөө жүрүптүр да. Кайсы эл ийгиликке жетишет, ушу кайсы элдин өкүлдөрү ийгиликке жетишет жана эмне үчүн деген суроого жооп берген экен да. Анан караса багы мисалы еврейлер булар өздөрүнүн балдарын багы тарбиялаганда сен ушундай улуу элдин тукумусуң, өзгөчө элдин тукумусуң, сен өзгөчөсүң деп кичинекейинен өздүн тарыхы менен буларды тарбиялап өстүрөт экен да. Ошондуктан алар мен деген алардан дагы өйдө болушум керек деп баягы өзүнүн баягы рухий дүйнөсүнө сиңирип алып туруп анан чоң жетишкендиктерге аракет кылат экен да.
Ошондуктан алардын өкүлдөрүнөн чоң белгилүү жазуучулар, белгилүү музыканттар, белгилүү финансисттер ушундай чыгып атат да дүйнөдө атактуу эми. Анан ошондуктан ал ученыйлар айтыптыр, эң биринчи фактор ушул баланын ийгиликке, чоң ийгиликтерге жетишүүсү ал өзүнүн ата тектери менен сыймыктануусу дептир да. Эгерде бала ата теги менен сыймыктанбаса, ал чоң ийгиликтерди жарата албайт. Ал дүйнөгө жакшы нерселерди жаратып сиңире албайт. Мына ошондуктан биринчи фактор бул бүгүн бизде экономикада, мен өзүм экономистмин. Бүгүн биз кыргыз эли өнүгүп өсүш үчүн бизге экономикалык факторлордун кереги жок. Алтын менен куюп койсо да өнүкпөйбүз. Эң биринчи фактор бул биздин ар бир өсүп келаткан муундарыбыз өзүнүн ата теги менен кандай кишилер болгон, дүйнө жүзүнө кандай салым жасаган, ошонун баардыгын билүү менен мен дүйнөдө ордум кандай, дүйнө цивилизацияга дагы мен ата тектерименди аша турган кандай ийгиликтерди жарата алам деген суроо туулуш керек да, мындайча айтканда, туурабы? Мен ошондуктан кайрылат элем жаштарга өзгөчө ушул өсүп келаткан балдарыңарды ушул жердеги кыргыз эл санжырасындагы окуялар менен, жомоктор менен тарбиялагыла. Ушул өсүп келаткан балдарыңарды Манастагы окуялар менен тарбиялагыла. Биздин ДНК менен караганда бизде улуу эл экенбиз. Дүйнө цивилизациясына атты үйрөтүп берген биздин ата-бабаларыбыз экен. Дүйнө цивилизациясына колону иштетип, темирди иштеткен биздин ата-бабаларыбыз берген экен. Муногу Кытай, улуу Кытай мамлекети дейбиз. Ушул улуу Кытай мамлекетин түзгөн дагы биздин ата-бабалар болгон экен. Мына ошо менен биз сыймыктанышыбыз керек да. Биз ошондой тарыхыбыз менен сыймыктанып, жаңы улуу тарыхты баягы жаратышыбыз керек да. Ошондуктан мен айтарым ушул кыргыз элине келечекте эгер биз ушул тарыхыбыз менен сыймыктанып өсө турган болсок, демек келечекте бизде азыр кыргыз эли бүттүк дүйнөгө таралып атат да, мындайча айтканда. Россияда канча кыргыз жашап атат, Америкада, Канадада, Германияда канча да кыргыз жашап атат. Мен ишенем, ошолордун балдары өсүп чыгат. Бирок алардын балдары өсүп чыгыш үчүн мына могул сиңиш керек аларга. Жана ошолордун балдары кийин дүйнө жүзүндөгү улуу музыканттар, улуу жазуучулар, ошол эле мамлекеттердин жетекчилери болуп калышы мүмкүн, туурабы? Американ президенти дагы биздин кыргыздын бир мигрантынын баласы болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан мен айтар элем, ошол өзгөчө ошо мигранттарга дагы, балдарга да, Россиядагы ушул китеп менен балдарыңарды тарбиялап өстүргүлө. Алар эми эч нерсе жарата албайт ийгилик, бирок алардын балдары ошол мамлекетте чоң ийгиликтерди жаратат, эгерде ушул китеп менен тарбияланып чоңойсо деген. Ошону айтып кое берелим. Чоң рахмат сиздерге, ушундай эфир бергениңиздерге. Сиздин ушу чыгарылыштарыңыздарды үзбөй көрүп жүрөм. Жана сиздин чыгармачылык топко өзүңүзгө дагы ийгиликтерди каалайм. Мына Кубан бир чети бир айдан бери өзүң элге таңуулап, кыргыз эл Төлөк Төрэкан уулунун кыргыздын эл санжырасын тартуулап жаттың. Азыр элдер муну Фейсбуктан деле көрүп атам. Калдыбы байке дагы барбы деп сурап атат. Бул да болсо элдин кызыкканы. Бул мен Кубан менин айтканына кошулат элем, урматтуу замандаштар. Биз бул жерде кыргыз элин бөлүп жарып аткан жерибиз жок. Биз элибиздин, жерибиздин кенендигин, бекемдигин, эл биздин жашап өткөн доорубузда, мурунку доорубуздагы баатырлардын жасаган эрдиктери мына бизди ушундай жакшынакай жерде жашатып атат. Өткөндө бир Фейсбукта жүрөт. Казак туугандар жазыптыр. Бизде эмне үчүн жер көп депчи. Жер көп, анткени биздин ата-бабабыздын канын төгүп сактап калган дейт. Биздин ата-бабабыз да өз жерлерибизде канын төгүп сактап калган, урматтуу замандаштар. Мана Кубан айткан мен толук кошулам. Биз ушул жерде элди сыйлап, жерди сыйласак, биз баягы жамандыкка барбайбыз, өсөбүз деген ниеттебиз. Кубан энем, чоң рахмат. Ушу келип дагы бир жолу таңуулап, элге бир дагы жолу мындай маяк куруп бергениңе рахмат. Анткени бул китеп дагы айтып атпаймынбы, көп талкуулар жаратат.
дагы болсо дагы көп сүйлөшүүлөр болот. Тилекке каршы эми Төлөк Төрөканұлы өзү жок. Биздин замандан учурда жашап калган адам экен. Биз аны байкабай көрбөй калдык. Бул биз үчүн чоң бир материал болуп эсептелип атат да. Азыр ойлончу нерселер көп экен. Рахмат Кубан. Ишиңе ийгилик болсун, жакшылык болсун бардыгы. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.